Assalamu alaikum musulман бир туугандар. Жалпыңыздарды жакындап калган ороз айыңыздар менен куттуктайм. Орозо бул сыноо, андан ийгиликтүү өтүп алышыңыздарга тилектешмин. Бүгүн сиздерге орозо кармаган адамдын бир күнү деген темада сүйлөп бермекчимин. Алгачкы сунушум: тамагыңыздарды белеңдеп коюңуздар. Кечки тамакка баарыбыз жакшы даярданабыз, себеби орозо кармаган дагы, кармабаган дагы жейт. Бирок саарлыкка анча жакшы көңүл бурулбай калгандыктан кээде саарлык жесек, кээде жебей дагы калабыз. Эгер саарлык жебесек, күндүзү көбүрөөк кыйналышыбызга туура келет. Андыктан сөзсүз түрдө саарлык жеңиздер. Анан кечинде уктабай атайын 2-3 чейин олтуруп, анан саарлык жеп жатканыңыздар туура эмес. Ден соолукка чоң зыян алып келесиздер. Ушул нерседен алыс болуңуздар. Анан сааркы тамакты кечинде даярдап койгонуңуздар жакшы. Себеби саар тамак даярдамак турсун, ойгонуунун өзү түйшүк. Бир гана тамакты ысытышка туура келсин, калган нерсеңиздер даяр болсун. Анан 2 эле жолу тамактаныңыздар. Кечинде ооз ачкандан кийинки тамактануу, анан эртең мененки ооз бекитүүгө чейинки тамактануу. Себеби эгер кечинде дагы тамак жеп жата турган болсок, 11-12лерде, анда биринчиден эртең менен саарлыкты жеш кыйын болот, табитибиз таптакыр болбойт. Экинчиден бул ашыкча салмак кошууга чоң түрткү болуп калат. Андыктан 2 эле жолу тамак жешти унутпаңыздар. Үчүнчү дагы бир маанилүү нерсе: мисалы эртең менен тамак жегенде көп тамак жеп албаңыздар. Бир жолу олтурганда канча тамак жеш керек болсо, ошончо эли жеңиздер. Анткени эгерде күндүзү кыйналбайын десеңиздер, баары бир кыйналышка туура келет. Андыктан 2 жолку тамакты бир жеп алыш бул жакшы эмес. Ошондуктан бир эле жолу жей турганчалык тамакты жеңиздер. Эми дасторконго келе турган болсок, дасторконго олтурганда тамак жегенге киришүүдөн мурда өзүңүз гана жей турган тамак, нан жана башка нерселерди бөлүп алганыңыздар жакшы. Себеби тамак көп, ашказаныңыз болсо кичинекей. Өзүңүз канча тамак жешиңизге чамаңыз жесе, ошончону гана бөлүп алып, ошолорду гана жеп тоюнуңуздар. Эгер көп жесеңиздер, бул дагы зыян болот. Андыктан бөлүп алыңыздар. Анан тамакты шашылбай, ар бир кашыкты оозго салган 20дан ашык аз дегенде болбосо 30-40 жолу чайнап анан жутуңуздар. Ошондо тамак жакшы сиңет и кыйналбайсыздар. Анан эмнеге мындай деп атам, дагы бир себебин айтайын. Мисалы 10 саат десек, ачка жүрө турган убактыбызды ошонун 5 саатында ачка болобуз. Мисалы 11-12лерде курсак ача баштайт. Анан 5-6 саат ачка жүргөн адам жарым саат сабыр кылса, эч нерсе болбойт. Аз-аздан шашылбай жесеңиздер өтө жакшы болот. Анан дагы тамак жеп бүткөндөн кийин дароо туруп кетпеңиздер. Анткени ошондой кыла турган болсок, тамактын сиңиши дагы кыйын болот. Мүмкүн болсо 15-20 мүнөт олтуруңуздар тамак жеп бүткөндөн кийин дагы. Анан суюктук маселеси. Чай болобу, суу болобу, башка нерсе болобу, тамактан жарым сааттан кийин ичсеңиздер жакшы болот. Эртең менен болсо, тамак жеп бүтүп дагы бир аз жүрүп, ооз бекитүүгө аз калганда суу ичип алсаңыздар жакшы болот. Анан эртең мененки ошол саарлыкты жегенге эртерээк ойгонуңуздар. Өйдөдө айтып өткөнүмдөй, табит болушу кыйын болот. Табитиңиздер таптакыр болбой атса, бир даана алма жеп алыңыздар эртең менен ойгонуп эле. Ошол азык табитиңиздерди бир аз ачууга шарт түзүп бере алат. Видео материалды өзүңүзгө сактап алыңыз, себеби орозо кармаган күндөрдүн кээ биринде угуп койсоңуздар жакшы болот. Анан орозо кармаган башка тааныштарыңыздарга дагы жөнөтүп коюңуздар.